Hazreti Abu Bakr, Allah andan razı болсын. Китептин авторлары Абдулхаким Санжар, Сейитбек Идрисов. Бишкек 2015. Бул китепте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын алгачкы сахабасы Hazreti Abu Bakrдын өмүр таржымалы баяндалган. Китеп жалпы кызыккан окурмандарга арналат. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан тастыкталат. Номер 035. Сөз башы. Адамдык асыл сапаттар ары калчанып, бери калчанып айтылып, бирок анык жүзү көрүнбөгөн бул заманда ааламга даңаз алуу Hazreti Abu Bakr тууралуу сөз кылуу, ал жөнүндө китеп жазуу бир тараптан кишине жүрөксүнсө, экинчи тараптан жан дүйнөңдү толкутуп кубантат тура. Анткени асыл инсандын өмүр таржымалы тууралуу маалымат берүүдө калемибиздин мукуктугунан анын бейнесине көлөкө түшүрүп албайлы деп кооптондук. Арине, анын аруу сапаттарын, өрнөктүү адептерин так чагылдырып, түшүндүрүп берүүдө сөз таппай, канча ирет буйдалып кыйналдык, канча ирет толгондук. Бирок ошол эле учурда бул улуу сахабанын санжырасындагы саябанда жан дүйнөбүздү сергиттик, көч башындагы көсөмдүгү менен көңүлүбүздү жылыттык. Балким окурман бул китепти окуп баштаганыңызда сиз дагы жан дүйнөңүз толкуп, ыйманыңыз курчуп, жаңланаарсыз. Алгач акыйкаттын анык жүзүн Абу Бакр менен бирге издеп, Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүүсүн, анын жашоосунун алгачкы учурунан эле байкайсыз. Өзүңүздү кудум эле Кудай кошкон бул куттуу эки достун жанында жүргөндөй сезесиз. Экөө тең али жаш болгонуна карабастан, Шам сапарына чыккандагы керемет окуяларга бирге күбө болосуз. Мекке көчөлөрүндө алар менен бирге көңүлүңүз ооруса, Хира тоосунда кубанып, толкунданып чогуу сапарга аттанасыз. Hazreti Abu Bakrдын Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам үчүн буту ачышса, сиздин жүрөгүңүз сыздап, аны менен кошо көзүңүзгө жаш аласыз. Мадинадагы баардык кыйынчылыктарды да, кубанычтарды да жүрөк толтооңуздан өткөрүп, акыры пайгамбарды акыркы сапарга Hazreti Abu Bakrдын жүрөк кылын титиреткен сөздөр менен узатасыз. Андан соң жалпы момундардын жоопкерчилигин моюнга алуунун оор жүгүн биргеликте тартасыз. Арине, алаканыңыздагы бул чакан китепчени барактап ачканыңыз сайын, ар бир сүйлөмүнө үңүлүп окуганыңыз сайын, Hazreti Abu Bakrдын өрнөктүү өмүр таржымалын эң баалуу касиеттери саймердендеп акылыңызга төгүлө берет. Абасы таза жерде өскөн тоо гүлүнүн эң жыттуусун, эң жагымдуусун белек катары тартуулаган сыңары, биз дагы ал тууралуу жазылган өтө мыкты булактардан эң пайдалуу, кыска, бирок нуска маалыматтарды түзүп отуруп, сиз үчүн эң жөнөкөй тил менен баяндаганга аракет кылдык. Китептин даярдалышына салым кошкон баардык досторубузга Аллахтан ыраазычылык тилейбиз. Жалпы окурман журтуна пайдалуу болушун үмүт кылабыз. Түзүүчүдөн. Өтө мээримдүү, чексиз ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Hazreti Abu Bakr, Аллах андан разы болсун. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кайрымдуу досу, пайгамбарлардан кийинки адамдардын эң улуусу, тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөндөрдүн эң алгачкысы. Жараткан эгеси мен андан ыраазымын, ал дагы менден ыраазы экен деп кайрылган сыймыктуу инсан. Кайрымдуулук, дин үчүн баардык кыйынчылыкка сабыр кылуу, ибадат, күнөөдөн алыс болуу, кичипейилдик, сабырдуулук жана башка баардык жакшы сапаттардын сересине чыга алган Сыддык лакабынын ээси, адам болуунун ордуна куш же дарак болууну каалай тургандай жоопкерчиликти сезген Хижратта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сапарлаш досу, Сасани мамлекетин жеңип, ислам мамлекетинин мамлекеттер арасындагы аброюн көтөргөн, өз доорундагы башаламандыктарды терең түшүнүгү, кыраакылыгы менен чечкен, казына толуу алтындын күмүштүн ичинде болгондугуна карабастан, бала чакасына эч нерсе калтырбастан акыретке көчкөн. Hazreti Умар айткандай, артында калгандарга жашоого мүмкүн болбогондой жашоо таризин калтырган, бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күнгө чейин бүткүл момундар даңктап баалаган улуу сахаба. Ысмы жана лакабы. Уммул Хайр сөзүндө туруп, Каабага тартууланган деген маанини билдирген Абдул Кааба ысымын ыйгарат. Албетте бул ысымды атасы Абу Кухафа да жактырат. Анткени Кааба баардык адамдар маани берген ыйык жай болчу. Ошондой эле аны талкалоо үчүн жолго чыккан Абраха жоокерлеринин кейиштүү абалы коомчулукка терең таасир эткен эле. Арине,
Кааба жер бетинде Аллах үчүн курулган эң алгачкы имарат жана ошол эле кезде Аллахты эстеткен куттуу жай. Адатта кезде ал коомдо адамдар бири-бирине лакабы менен кайрылчу. Андыктан ага өзүнүн мурунку бир туугандары сыяктуу төрөлөрү менен көз жумбай тирүү калгандыгынан жана санжарасындагы нартуулугунан улам Атыйк деген лакапты ыйгарышат. Сөздүктөгү маанисинде Атыйк сөзү туткундан азаттыкка чыккан адамга карата айтылгандай эле өлүмдөн аман калган маанисин да билдирген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала тозоктон азат кылган киши деген мааниде Атыйкуллах деп да атаган. Бул лакаптын ага абдан жарашканын эл дагы бир ооздон айтып чыгышкан. Анткени Атыйк сөзүнүн башка бир мааниси сулуу болуп, анын жүзүндө бир караган адамды суктандырган укмуштуудай нур чайып турар эле. Араб тили өтө бай тил эмеспи? Атыйк сөзүнүн мааниси муну менен эле чектелбеген. Бул лакаптын Азирети Абу Бакрга куп жарашып, чындыкты кашкайта чагылдырганы алдыдагы күндөрдү дагы да даана көрүнгөн. Анткени Атыйк сөзү жоомарттык жарышында алдыңкы сапты ээлеп турууну да туюнткан. Эч күмөнсүз беришендикте Азирети Абу Бакрга эч ким жете алган эмес. Бир сөз менен айтканда, азаптан азаттыкка чыгарылган, сулуу, келбеттүү, тектүү, көөнө, азат кылынган, кемчиликсиз, айыпталбаган деген маанилерди билдирген Атыйк лакабы төрөлгөндөн баштап анын жашоосунун ар бир баскычындагы өзгөчөлүгүн даана айгинелеп турган. Ошону менен бирге албетте шашылуу, алдыга умтулуу, жамгырдын алгачкы тамчысы, бир нерсенин алгачкысы, таң шоокум, намаздын алгачкы убактына жетишүү, кутбанын башына жетишүү, эрте жаздын алгачкы гүлдөрүнөн алынган таза бал, дарактын алгачкы мөмөсү, тун перзент, берекелүү топурак, сулуу жүз деген бир канча маанилерди туюнткан Абу Бакр лакабы менен белгилүү. Арине, бул лакап Бакырдын атасы маанисин туюнтушу мүмкүн, бирок анын Бакыр деген ысымдагы уулу болгон эмес. Башка бир маанисинде төөнүн ургачы ботосуна берилген аттан же чоң бир уруунун аталышынан алынган деген пикирлер да бар. Бирок сөздүктөргө каралганда бул лакаптын ар бир маанисинде алгачкы деген маани көңүлдү бурат. Арине, алгачкы болуу ар бир адамдын эмес, ар кишинин иши эмеспи? Баарынан мурун ыйманга көңүл бөлүп, Аллах элчисине саллаллаху алейхи вассалам эң оболу колдоо көрсөткөн. Баардык аракетте аны саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте биринчилерден болуп кадам таштаган Азирети Абу Бакр болгон. Абдул-Каба, Абдуллат, Абдул-Узза деген ысымдар менен аталып келген сыддыктардын шахы Хирадагы сүйүнүчтүн артынан куттуу кабарчынын саллаллаху алейхи вассалам алдында таухид келмесин ооздонгандан кийин Абдуллах, Атыйк, Абу Бакр ысымдары менен атала баштаган. Абдуллах ысмын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйгарган. Ар бир жакшы иште алгачкы болуу, ар бир алкоону алгачкылардан болуп алуу. Күндөрдүн биринде Азирети Абу Бакрды алыстан көргөн Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам ким тозоктон кутулган бирөөнү көргүсү келсе, ушул келаткан кишини карасын деген. Башка бир күнү ааламдардын мырзасы саллаллаху алейхи вассалам Азирети Абу Бакрды жанына алып, сен тозоктон Аллах тарабынан куткарылган адамсың дебеспи? Абу Бакр ысмына эң эле жарашкан, дайыма чогуу айтылган эң маанилүү сыпат албетте Сыддык наамы болсо керек. Анткени ал садакатта, достукта, дайыма бийиктикке умтулуп, жашоосу менен баарына кандай өрнөк болгон болсо, ысымы, сыпаты менен да теңдешсиз өрнөк ээс эле. Ошондуктан дурус, чынчыл, ишенимдүү, намыстуу болгондуктан Сыддык сыпаты ыйгарылган. Мындан тышкары үңкүрдөгү достугун чагылдырган сахиб колундагы мүмкүнчүлүгүн Аллах жолунда колдонгон жана мал мүлкүн ошол жолго сарптагандыктан атка, табиятындагы жумшактык, боорукерлик, Кудайдан коркуучулук сыпатын көрсөткөн Аввах, эскирген кийимдерди кийгендиктен Зулхилал. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам дүйнө салган соң эң алгач халифалыкка тандалгандыктан Халифатул Расулулла лакаптары менен да аталган. Азирети Абу Бакрдын үй бүлөсү. Үй бүлөсүнүн да башка үй бүлөлөргө караганда өзгөчөлөнгөн жактары көп эле. Тагыраак айтканда, сахабалар арасында 4 муун бирдей сахаба болуу өзгөчөлүгү бир гана ушул үй бүлөгө буйруптур. Бул өзгөчөлүк уулу Абдурахман, кызы Асма аркылуу жүзүгө ашкан.
Маалым болгондой Азирети Абу Бакр ар кайсы мезгилде 4 аялга үйлөнгөн. Жалпы 6 перзенти болгон. Биринчи зайыбы Абдуллах менен Асманын энеси Кутайла бинти Абдул Узза эле. Аны менен исламга чейин ажырашкан. Кутайладан кийин Абдурахман менен Азирети Айшанын энеси Кинана уулдарынан Руман бинти Амр менен үйлөнгөн. Руман Азирети Абу Бакрга турмушка чыгардан мурун мусулман болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Меккеде баят кылган. Хижраттын 6-жылы дүйнөдөн кайткан. Руман дүйнөдөн кайткандан кийин Азирети Абу Бакр Мута согушунда шейит кеткен Азирети Джафар бин Абу Талибтин жубайы Асма бинти Умайс менен баш кошкон. Бул жубайынан кичүү уулу Мухаммад дүйнөгө келген. Азирети Асма алгачкы мусулман аялдардан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аркамдын үйүнө бара элек кезде мусулман болуп, күйөөсү Джафар бин Абу Талиб менен биргеликте Хабашистанга көчкөн. Азирети Абу Бакрдын акыркы жубайы Ансардын Хажирач тобунан Хабиба бинт Хариджа бин Зайд эле. Бул жубайынан Азирети Абу Бакр дүйнөдөн кайткандан кийин кызы Гүлсүм дүйнөгө келген. Бир тууган карындаштары Фухайра, Курайба, эмчектеш бир тууганы Афлах эле. Тайм уулдары урусунун башчысы болгон атасы Абу Кухафа Абу Бакрдын халифалыгына да, дүйнөдөн кайтышына да күбө болгон. Көзү тирүү кезинде балдары, кыздары, ата-энеси мусулман болгон жалгыз сахаба эле. Өзү жалгыз бүткүл үммөткө тете болгон. Көзү тирүү кезинде балдары, кыздары, ата-энеси мусулман болгон жалгыз сахаба эле. Өзү жалгыз бүткүл үммөткө тете болгон. Исламга чейинки жашоосу. А кезде Мекке соода боюнча белгилүү шаарлардан болгон. Өзгөчө Курайштар Йемен, Шам тарапка соода кербендерин жөнөтүп, жылдын бардык мезгилдеринде соодагерчилик менен алектенишкен. Меккедеги жаштар дагы кичинекей кезинен баштап соодагерчиликке аралашкан. Азирети Абу Бакр балалык кезин артка таштап, бойго жеткенден кийин соода кербендерине кошулуп, Йемен менен Шам тарапка барып келип турган. Тарыхый маалыматтарга ылайык, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 25 жашында Сирия соода кербенине катышканда, жанында Азирети Абу Бакр дагы бар эле. Албетте, соодагерчилик дагы белгилүү жөндөм шыкты талап кылат эмеспи? Азирети Абу Бакр айланасындагы адамдар менен өтө жылуу мамиле кура алган, баарынын ишенимине ээ болгон. Анын соодадагы салабаттуулугу, дурустугу, ишеними, беришендиги коомдогу аброюн көтөргөн. Соодада көбүнчө жибек кездеме жана кийим кече саткан. Кыска убакыттын ичинде соодасы күчөп, акчасы 40 000 дирхамга жеткен. Ислам дини келген күндөн баштап акчасынын дээрлик баарын Аллах жолуна сарптаган. Ал соодадагы жөндөмү менен эле эмес, ошол эле доордогу коомдордо кеңири тарган баардык терс көрүнүштөрдөн, тагыраак айтканда, буттарга сыйынуучу, ичимдик ичүү, зынакордук, зыкымдык, зулумдук, сүткордук сыяктуу жаман адаттардан оолак болушу менен да башкалардан айырмаланып, кадыр баркын көтөрө алган. Башкача айтканда, ошол жахилия деп аталган караңгылык өмүр сүрүп турган мезгилде дагы анын эч бир өөн учураган жүрүм туруму болгон эмес. Ал бийик адеп ахлагы, жакшы мүнөзү жана намыстуулугу менен кадыр баркка жеткен. Тарыхчы Ибн Хишам Ас-Сиратун Набавийя аттуу эмгегинде мындай деп эскерет. Азирети Абу Бакр Курайш уруусун эң жакшы билгендерден эле. Жаңылыштыктарды жаап жашырган айкөл, жакшы адеп ахлактуу, жакшылыкты жакшы көргөндөрдөн эле. Курайштын чыган адамдары андан кабар алып, терең түшүнүгүнөн, соодагерчиликтеги тажрыйбасынан пайдаланышып, кандай маселе болбосун аны менен талкуулап турушкан. Азирети Абу Бакр соодагер болчу. Мындан улам көптөгөн өлкөлөрдү кыдырган, өтө көп байлыгы бар эле. Ошол эле учурда өтө жоомарт эле. Сезимталдыгынан мал мүлкүнөн жакындарына жардам берген. Курайштыктар аны жакшы көрүп, дайыма кеңешип турушкан. Исламга чейин эле мас кылчу ичимдиктерге жолугон эмес. Ошондуктан исламга чейин дагы, исламды кабыл алгандан кийин дагы ичимдик ичкен эмес. Ал эми Абу Найм ишенимдүү риваят чынжыр аркылуу Азирети Айша энебизден төмөнкү маалыматты билдирген. Атам Абу Бакр жахилия доорунда да ичимдикти өзүнө арам деп эсептечү. Азирети Абу Бакр жашоосунда бутка сыйынган эмес. Бул тууралуу бир топ сахабалардын арасында мынтип айтканы бар. Мен жашоомдо эч бир бутка, айкелге сыйынбадым.
Жаш кезимде атам Абу Кухафа мени жанына алып, ичинде көптөгөн буттар жайгашкан бир бутканага алып барды да мага мындай деди: "Мага кара балам, мына ушулар сенин улуу кудайларың", деди да мени ошол жерге таштап кетти. Мен буттардын бирөөнө жакындап мындай дедим: "Менин курсагым ачты, тойгозчу". Бирок ал бут мага эч кандай жооп бербеди. Андан кийин мен ага: "Үстүмдө кийимим жок, кийиндирчи", дедим. Мага эч кандай жооп бербеди. Мен ачууланып таш менен уруп жибердим. Бут жерге кулап түштү. Азирети Абу Бакр вахий түшө элек кезде дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу жүргөн. Ар бир ишти аны менен кеңешип жасаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чоң абасы Абу Талиб менен бирге Шамга саякатка барып, белгилүү Бахира кечил менен жолукканда да анын жанында болгон. Анын исламга чейинки өмүр таржымалы тууралуу кеңири маалымат тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин жеткен эмес. Ошондой болсо да ал доордогу ага тиешелүү негизги маалыматтарда соодагерчиликтеги ийгиликтери менен көпчүлүктүн көңүлүн буруп, ээ болгон мал-мүлкү, ишенимдүү жашоосу, жогорку адеп ахлагы, терең түшүнүгү менен өтө бийик кадыр-баркка жеткендиги айтылат. Өз уруусунун башчысы катары Меккенин эл алды адамдарынын алдыңкы сабынан орун алып, сөзүнө маани берилген адам эле. Чечим кабыл алуу тобундагы Абу Суфиян, Умайя бин Халаф, бир туугандар Утба менен Шайба, Абу Джахил, Сухайл бин Амр жана Абу Лахабтардын жанында Азирети Абу Бакр дагы маанилүү адам катары эсептелип, анын пикирисиз айрым маанилүү маселелерге чечим кабыл алышкан эмес. Замандаштары анын жанга жагымдуу кулк мүнөзүнөн улам жакшы көрүшүп, баары ага кайрылып, кеңеш сурашкан. Курайштын арасында санжыраны эң жакшы билгендерден эле. Араб урууларынын арасында ата текти сүрүү каадасы өтө кеңири жайылган салттардан болуп, Азирети Абу Бакр 20-30 урпакка чейин жатка билген. Ал кезде сот, жаза сыяктуу коомдун эң негизги маселелери дагы ага милдеттендирилген. Жаза акы ага тапшырылып, буюм тайымды текшерүү укугу да берилген. Курайш уруусу карыз, аманат маселесинде аны жетекчи катары шайлашкан. Дурустугу менен баркталып, эч кимдин кыпындай да акысын жеген эмес. Башкалардын укугуна өтө сезимталдык менен мамиле кылган. Ошондуктан Курайш эли өзгөчө маанилүү маселелерде ага кулак салышып, башка уруу баштарына караганда анын айткандарына көбүрөөк маани берилген. Исламга чейин эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям экөө бири-бири менен тез-тез жолугушуп, Аллах Тааланын жалгыздыгын, улуулугун даңазлашкан. Мекке мушриктеринин абалын талкуулашып, соода-саттык маселелерин биргеликте талдоого алышкан. Экөө тең жахилия доорундагы жагымсыз, адеп ахлаксыз, акылга сыйгыз, күлкүлүү көрүнүштөргө каршы болуп, жараткандын кудуретине, бул ай ааламдын кантип жаралгандыгына ой жүгүртүп турушкан. Арине, анын исламды эң алгачкылардан болуп кабыл алышы анын кадыр-баркын, зоолосун ого бетер көтөргөн. Атүгүл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан кийинки эң улуу адамга айланган. Азирети Абу Бакрдын исламды кабыл алышы. Исламга чейинки доор бардык тарыхый китептерде белгиленгендей, сабатсыздыктын эң эле чегине жеткен доор болгон. Бардык жерде жан дүйнөнү жабырткаткан адепсиздик, сай-сөөктү сыздаткан зулумдук бар эле. Албетте, мынчалык караңгылыкта адамзат жолуна жарык чачууга аракет кылган адамдар да жок эмес эле. Азирети Абу Бакр чолосу тийгенде мындай адамдардын жанына барып баарлашып да турган. Маселен, ал бат-баттан жолугуп турган адамдардан Варака бин Науфаль, Зайд бин Амр, Кус бин Саида көздөрү көккө кадалып, адамзатты караңгылыктан куткаруучу соңку пайгамбарды издеп турушар эле. Алардын ортосундагы баарлашуунун негизги темасы бул акыркы пайгамбар болчу. Поэзиянын тили менен аны ыргакка салып, топтолгон элге аны кабар беришер эле. Ибн Асакир Иса бин Язидден рываят кылып айткан маалыматтарга караганда, Азирети Абу Бакр адаттагыдай алардын жанына барып, Зайд бин Амр менен Умайя бин Аби Салттын баарлашуусуна күбө болот. Сөздү айландырып акыркы пайгамбарга алып барган Зайд Умайяга мындай дейт: Аллахтын өкүмүнөн жана ханифтиктен башка диндердин баары кыямат күнү пайдасыз. Абайла, ушул күтүлгөн пайгамбар бизденби же силерденби? Же болбосо палестиналыкпы? Азирети Абу Бакр бул экөөнүн сөздөрүнө өтө маани берип кулак салат. Алар таптакыр башка дүйнөдөн сөз кылып жаткандай.
Айтылган нерселер чоо үчүн бирөө жөнүндө да эмес эле. Баарлашып жаткандар болсо Меккенин эң билимдүү адамдары болчу. Ичинде негедир толкундануу, кызыгуу пайда болуп турат. Дароо ал жерден айрылып, Варака бин Науфалга барат. Бул киши да асманга көпкө телмире карап, көөдөнү кусалттан өрттөнүп, өзүнө өзү бир нерселерди күңгүрөнө берчү. Каабанын жанындагы уккандарын төкпөй чачпай ага айтып, маселенин төркүнүн түшүндүрүп берүүсүн өтүнөт. Сөзүндөгү тартуучулук үнүнө чагылып, кадырын түшүнгөн адамга кымбат кабарларды берүүнүн сезимталдыгы менен ооба жээним деп сөз баштайт Варака. Биз китеп жана илим ээсибиз. Келүүсү күтүлгөн пайгамбар чынын айтканда арабтардын тектүү үй бүлөлөрүнөн чыгат. Менин Санжира тууралуу маалыматым бар. Сен дагы тектүү үй бүлөлөрдөнсүң, дейт. Бул сөздөр менен Азирети Абу Бакрдын көңүлүн өзүнө буруп, тийиштүү даректи көрсөтүп, өзүнүн уруусуна мына ушундай көз менен кароосун белгилегенсийт. Ошондо Азирети Абу Бакр: "Таеке, пайгамбар эмнелерди үйрөтөт?" деп сурайт. Варака: "Өзүнө эмне айтылса, ошону үйрөтөт" деп жооп берет. Башка бир күнү Заид бин Амр мындай дейт: "Эй Курайш тобу, ант болсун. Араңарда менден башка Ибрагимдин жолунда жүргөн эч ким жок. Мен Ибрагимдин жана Исмаилдин артынан баратам. Мен ушул кезде Исмаилдин тукумунан келе турган бир пайгамбарды күтүп жүрөм. Мен ойлойм, ага жолугам." Анын бул айткандарына кулак салып турган дагы бир улгайган карыя Амр бин Рабия мындай дейт: "Эгер ага жолугуу буйруса, менден салам айтууну унутпа." Албетте, бул карыялардын айткандары туура болсо, алдыда таң калыштуу окуялардын болоору да анак эле. Алар өздөрүнө өтө ишенимдүү айтышкан, эч ким ишенбей кое албайт болчу. Ошол эле кезде алар баары бир эле жагдайга токтолушуп, акыркы пайгамбарды сөз кылышкан. Мына ошондон тартып Азирети Абу Бакр маселеге таптакыр башкача карай баштаган. Кез-кезде Каабага барып, адамдардын аянычтуу абалдарына кейип карайт эле. Ал үчүн буттарга сыйынуу акылга сыйгыз көрүнүш болчу. Ошол мезгилдин эл алды, элиталарынан алган маалыматтары түн уйкусунан бөлүп, түшүндө дагы акыркы пайгамбарды издей баштайт. Күндөрдүн биринде соода иштери менен Шамга барып калат. Бул сапарда жүрүп түш көрөт. Түшүндө түн бир окумда ай бөлүнүп, Меккеге түшүп, бардык үйлөргө чачырайт. Кайрадан топтолгон ай толгон абалда Азирети Абу Бакрдын үйүнө келип токтойт. Көл шал болуп тердеп, чочуп ойгонот. Өмүрүндө эч унутулбас, эң таасирдүү түш эле бул. Өзүн кармай албай, Салих кечилге барып түшүн айтат. Азирети Абу Бакрга кулак салып турган кечил жүзүнөн кубаныч чачырап: "Күмөнсүз анын күнү келди", дейт. Таң калган Азирети Абу Бакр кечилдин эмне деп жатканын түшүнбөй калат. "Эмне дедиңиз?" деп кайрадан сурайт. Кечилдин жүзүндөгү жылмаюудан баары түшүнүктүү болуп турган эле. Азирети Абу Бакр түшүнгөн нерсесин тасыктоо үчүн: "Биз күтүп жаткан пайгамбарбы?" дейт. Оболу башын ийкеп, анан күтүлгөн жоопту берет. "Ооба. Сен дагы аны менен биргеликте ыйман келтирип, адамдардын ишинен ага эң көп сен жардам көрсөтөсүң." Соода иштерин жайгарган соң, Шамдан кайтканда акыл эсин ал ээлеп алган. Жол жүрүп келатып Бусра шаарына токтоп, Бахир аттуу кечилге жолугууну ойлойт. Көргөн түшүн ага да айткысы келет. Ошентип Бахир анын жанына барып, көргөн түшүн айтат. Таң калгандан көздөрүн чоң ачып, Азирети Абу Бакрдан сурайт: "Сен кай жерден болосуң?" "Меккеликмин", дейт Азирети Абу Бакр салабаттуулук менен. Балким Бахира ал боюнча толук маалымат алгысы келип: "Кайсы жеринен? Кимдерден?" деп такып сурайт. "Курайштан", дейт Азирети Абу Бакр таң кала. Бул жооп да канаттандырбай: "Сен эмне иш менен алектенесиң?" деп сурайт. "Соодагерлик менен", дейт. Дал ошол кезде Бахира Азирети Абу Бакрдын таңдануусун арттырган кабарларды айта баштайт. "Күмөнсүз Кудай сенин түшүңдү оңунан буйрат. Себеби көп өтпөй сенин урууңдун ичинен бир пайгамбар чыгат.
Сен дагы ал дүйнө салып кеткенге чейин орун басары, дүйнө салгандан кийин халифасы болосуң. Азирет Абу Бакыр таң калгандан эмне дээрин билбей, мынчалык так кабарды угуп, өзүн жоготуп кое жаздайт. Бул иштин ичинде өзүнө тиешелүү маалымат болгондуктан исламды кабыл алганга чейин бул окуяны эч кимге айтпайт. Азирет Абу Бакыр күндөрдүн биринде Йеменге барып, Азд уруусунан Таурат менен Инжилди мыкты билген карыяга жолугат. Карыя Азирет Абу Бакырга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүнчүлөп, Абу Бакырдын пайгамбарга жардам берерин билдирет. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга арнап жазган бейттерин Азирети Абу Бакырга тапшырат. Жумушу бүткөн соң Йеменден Меккеге кайра кайтат. Акыл эсин карыянын айткандары чулгап, бул маалыматтарды Варака бин Навфаль менен бөлүшүүгө шашылып келаткан. Дал ошол кезде Аллахтын эң сүйүктүү пендеси Мухаммадул Амин саллаллаху алейхи вассалам Хирадан кубанычтуу кабар менен кайткан болчу. Ал саллаллаху алейхи вассалам баары чыдамсыздык менен күткөн акыркы пайгамбар. Вахий периштеси Жабриил алейхиссалам аркылуу Аллахтын алгачкы буйруктарын жеткирүүгө милдеттендирилген эле. Бул кабарды уккан Мекке эли uu сөздөр менен каршы чыгып жаткан кез эле. Жаңы кабар менен чайпалган Меккеге жакындаган Азирет Абу Бакыр топтолуп турган адамдарга туш келет. Алардын арасында Укба бин Аби Муайт, Шайба, Рабия, Абу Джахил жана Абул Бахтира сыяктуу Курайштын алдыңкы адамдары бар эле. Булардын топтолуп калышы жакшылыктын аламаты эмес эле. Азирет Абу Бакыр жок кезде маанилүү окуя болгонун көрсөтүп турган. Мен жок кезде бир нерсе болдубу? Жаңы кабар барбы? Деп сурайт. Алар дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ачуулана башташат. Дагы кандай кабар болсун? Эй Абу Бакыр, Абу Талиптин жетими өзүм пайгамбармын деп чыкты. Сен болбогондо эч күтпөстөн өлтүрөт болчубуз. Эми сен келдиң, маселени өзүң чечерсиң. Булардын айткандарынан дайыма жанынан айрылбаган жан досуң башкача болуп баратат. Эми андан баш тартаарсың деген кыйыр маанидеги кыйкым кайрылуу болгондой эле. Бул иштин төркүнүн сен түшүнөрсүң дегендей мааниде жол көрсөтүүнү талап кылышканы да сезилип турду. Бул сөздөр кандай ойдо, кандай мааниде айтылса айтылсын, алардын сөздөрүнөн Меккеде өтө чоң окуя болгону анык эле. Ошол кезде Азирет Абу Бакырдын башынан өткөргөн окуялары көз алдынан тасмадай чулбуруп өтүп турду. Зайд бин Амрдын айткандары, Бахира Кечил менен Йемендик карыянын кабарлары бирдей багытта баратты. Албетте, 40 жашына чейин адамдарга кыпындай да жалган айтпаган бир ишенимдүү Амин саллаллаху алейхи вассалам кантип Аллахка жалган айтсын? Ал күмөнсүз көптөн күткөн кубанычтуу күн келген кези. Эч кимге эч бир нерсе сездирбестен баарын жакшы сөз менен жайгарып үйлөрүнө узатты. Кандай болсо да күчтүү адам эле. Анын бул маселени чечерине баары ишенишет. Эч ким эч кандай жаңжал чыгарбастан тарап кетишет. Ал эми Азирет Абу Бакыр Варака бин Навфалга барып убакытты текке кетиргиси келбейт. Дарроо Азирети Хадижанын үйүнө жол тартат. Тагдыр аларды бир жолго салган, ал дагы бул жолдо ишенимдүү кадам менен баратты. Бат эле жетип барат Хадижанын үйүнө. Каалганы издеп барган киши сажат. Бул жүздө, бул тандалган адамда кандай жалган болсун? Чыдамы кетип, көөдөндөгү сыры жарыпчыкчадай болуп турган Азирет Абу Бакыр мындай дейт. О Мухаммед, сен калкыңдын каадасын таштап, ата-бабаларыңдын дининен баш тарттыңбы? Канча жылдан бери чогуу жүргөн жан досуна Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам кандай жооп берүүнү да жакшы билчү. Абу Бакыр, мен Аллахтын элчиси болдум, деп жай гана сөзгө баштайт. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Куттуу кабарын жеткирүү үчүн Аллах мени сага жана бүткүл адамзатка пайгамбар катары жөнөттү. Сени дагы акыйкат сөз менен ага чакырам. Абу Бакыр, мен ант ичип айтам. Мен сенин ишенүүңдү айтып жаткан Аллах акыйкаттын дал өзү. Анын окшошу жок. Биз андан башкага кул болбойбуз. Андан көрө кел, сен дагы ага ишен. Азирет Абу Бакыр абайлап ага чейинки маалыматтарын тастыктоо үчүн
Деги буга далилиң барбы деп сурайт. Сүйүктүү досу саллаллаху алейхи вассалам анын абалын абдан жакшы түшүнүп турган. Ал түшүнгөн тилде сүйлөбөс керек болчу. Йемендеги карыя дейт. Албетте, Йеменге барганын билгендир, бирок карыяны кайдан билет эле? Таң калып, өзүн ырастап. Йеменде бир топ карыяга жолукканмын. Алардын кайсынысын айтып жатасың? Дейт. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам күтүүсүздөн сага ошол бейттерди берген карыя дебеспи? Мындан дагы чоң белги болушу мүмкүнбү? Азирет Абу Бакр бир нерсе айтууга тили күрмөлбөй, араң эле сага бул маалыматты ким жеткирди? Дейт. Жооп таптакыр башкача эле. Менден мурункуларга келген ал чоң периште. Айтылчу сөз калбайт. Азирет Абу Бакрга бардык нерсе түшүнүктүү болот. Эми көптөн бери кыйнаган кусалыгы тарап, кубанычы көөдөнүнө батпай, көзүнөн сүйүнүчтүү жаштары кылгырып турду. Кудайга ант ичем. Сенин эч жалган сүйлөгөнүңдү көрбөдүм. Аманатка болгон ишенимдүүлүгүң, жакындарга болгон жылуу мамилең, сен чындыгында пайгамбар болууга ылайыктуусуң. Колуңду узатчы мага. Сага баят кылдым. Сага ишендим. Сага ыйман келтирдим. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы кубанычын жашыра албай турду. Сүйүнүчтөн ыйлаган бир гана Азирети Абу Бакр эмес эле. Колонтосунун куту Азирети Хадича, азат кылынган жардамчысы Зайд, агасынын уулу Азирети Алиден кийин эми мынтип жан досу Азирети Абу Бакр дагы мусулман болгон эле. А кезге чейин ыйман келтирүүгө даяр абалга жеткен Азирет Абу Бакр дароо чечимге келип, өтө жеңил түрдө мусулман болгон. Ошондуктан Абу Наим жана Ибн Асакир Ибн Аббас риваят кылган бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Абу Бакрдан башка ыйманга чакыргандар бир аз ойлонуп шектенип, чочуркашкан эле. Абу Бакр болсо шектенген да, чочуркаган да эмес. Мына ошентип Азирет Абу Бакр мусулман болгондо 38 жашта эле.